Шаар ичи унаа көбөйгөндөн көбөйүүдө. Алардын көпчүлүгүнүн кыймылдаткычы бензин жана дизель отуну менен жүрсө, азыркы тапта арзан деп газ орноткондор арбыды. Кубат Берикбаев да дал ушул иш менен алектенген уста. Бул ишти мен 2014-жылдан бери кылып келатам. Мен бул жумушту Бишкектен үйрөндүм. Бир Түркстан бар болчу, ошонун колунда 5-6 жыл иштедим. Бул жерге келип ачканыма 1 эле жыл болду. Азыркы учурда элге пайдабыз тийип келатат. Газ тетиктерин орнотууда акча үнөмдүү айдоочуга чоң маселе жаратуусу ыктымал. Аны коюуда эң негизгиси сапат жана коопсуз кылып орнотуу дейт каарманыбыз. Ошого биринчиден устам менен газ койдурардан алдын сүйлөшүп жатканда баасын эмес, мен газ койдурайын деп атамын. Газ койдурсам канчалык эконом кыла алам, канчалык деңгээлде коопсуздугу бар. Ошол жөнүндө суроолорду берип туруп, андан эң акырында сен аны сурашса жакшы болот. Азыр көп эле биринчи сен аны сурап башташат, анан усталар дагы сенасына жараша коюп берип коюп атышат. Унага газ орнотом деп чечим кабыл алып, кардар болуп келген Кумар Эрматов күйүүчү майга кеткен чыгым жаныма калса экен деген пикирде. Бензиндин кымбаттыгына байланыштуу газ койдурдук азыр. Газ жарым эсе арзан. Ошол себептен газ койдуруп атабыз. Бул мен иштеп тапкан акчам өзүмө калат. Газ куйсам калат өзүмө, бензинде бирдей эле болуп калат да. Өзүм такси кылып иштейм, мен өзүм Ноокат районунун тургуну болом. Ноокаттан Бишкекке каттайм. Эки түрдүү газ орнотулат. Аны да эң башта адис менен кеңешип алып орноткон дурус. Бул нерсе көп учурда жашаган регионго да жараша болот. Бул газ койдурарда көпчүлүк адамдардын башына тагылган суроо булар метан жана пропан болуп бөлүнөт. Бизде метан жок. Бишкекте 1-2 жерде бар. Ошто метанды мен укпадым. Метан менен пропандын айырмасы, метанда бир аз давление күчтүү, а пропанда болсо давление азыраак. Метан жарылат, пропан күйөт.